Улуу Атамекен согуштун учурунда искусство чеберчилигинде, маданият чеберчилигинде фронттук бригадалар түзүлөт. Бир 10дон ашык фронттук бригада түзүлгөн жакта. Сайра Кизбаева деген кишилер, көрүнүктүү адамдар, ошолор көп фронтко барышып жардам беришет. Асанхан Жумакматов негизи жанагы биздин композитор, дирижерубуз ал дагы согушка катышкан. Ал фронттук бригадалар Улуу Атамекен согуштун талаларына барып, Кызыл армиянын рухун көтөрүп, бир нече дивизияларга барып концерттерди түзүшүп, анан жада калса фронттон кетпей ошакта калышып, ырдап, көңүлдөрүн көтөрүп, бирок ошондой жумуштарды аткарбастан дагы санитардык жумуштарды аткарышкан. Негизги фронтко катуу жардам беришкен. Ошондо карап көрсөк, советтик маданият согуш учурунда да өнүгө берет. Ошо согуштук мындай жаман нерселерине карабай маданият өнүгөт. Биз билебиз, ошо 1942-жылы Кыргызстанда, Орто Азия элдеринин совет музыкасынын декадасы өтөт. Анан бул декада өтө ийгиликтүү өтөт.